Кадырбеков мандатын тапшырды. Киркоровтун тегерегиндеги талаштар. Шайлообек Атазов болсо чемпион. Арыбаңыз, эфирде Поликлиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Адахан Аманатов тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Поликлиника медиасы кыргызстандыктарды 31 август эгемендик күнү менен куттуктайбыз. Бүгүн 31 август Ала Тоо аянтында майрамдык концерт болуп өтмөкчү. Эгемендик күнкү концертке швециялык ырчы Боссон, италиялык ырчы жана композитор Ингрид, орусиянын ырчылары Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Люся Чипатина, кыргызстандык ырчы Амирчик чакырылды. Социалдык тармактарда эгемендик алган майрамга орусиялык ырчылардын чакырылганына нааразы болгондор да бар. Аны да айтпаганда Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Люся Чипатина Орусиянын Украинага каршы согушун колдогон ырчылар. Филипп Киркоров 2008 жылы Украинанын эл артисти наамын алса да, Орусиянын Украинага кол салуусун колдоп келет. Эгемендик күндөгү башкы концертке баскынчылыкты колдогон орусиялык ырчылардын чакырылганы канчалык жүйөлүү деген суроо туулат. Ал эми окуя боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов комментарий берди. Азыр Facebook жана башка социалдык тармакта отуруп алып, бул ырчы келсин, тигил келбесин. Муну угабыз, тигин укпайбыз деп аткандарга айтарым. Бул майрамдык иш-чара жана ал жака биз эч кимди күчкө салып бас кел ушуну ук деп айта албайбыз. Аларды уккусу келбегендер укпай эле коюшсун. Россиялык ырчылар тобу өздөрү демилге көтөрүп сиздердин эгемендүүлүк майрамыңыздар жана Кара Кыргыз автономия областынын түзүлгөндүгүн 100 жылдык мааракеси менен куттуктап коелу деп жатышса, жок келбегиле демек белек. Көпчүлүк кубануу менен кабыл алып жатат. Азчылык көпчүлүккө баш ийиши керек. Силерди мааракеңер майрамыңар менен куттуктап коелу дегенди мамлекетибиздин кадыр баркынын өсүшү катары кабыл алышыбыз керек дейт элем. Мамлекетибиздин кадыры жок болсо кайсы ырчы келип, белек катары ырдап берейин демек эле. Ал эми президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков ырчыларга эч кандай гонорар төлөнбөй турган, болгону жатакана, тамак аш менен камсыздарын айткан. Бул окуя боюнча президент Садыр Жапаров дагы четте карап турган жок. Жапаров кабар агенттигине эгемендик күнүнө карата Орусиянын ырчыларынын концертке келери боюнча пикирин билдирди. Бул маселени акылы тайкы алысты көрө албаган саясатчылар көтөрүп жатат. Аларды зомбилери ээрчип атат. Эсиңердеби, бизди эч ким тааныбайт, өлкөбүздө эч ким келбей коет дегендер болгон. Азыр таанымак турсун Кыргызстан менен бардык өлкөлөр эсептеше баштады. Келе жаткан жылы дүйнөлүк державалардын президенттери келери күтүлүп жатат. Мурда чындап эле керек болсо, ошоно өлкөлөр теңине алчу эмес. Азыр Кудайга шүгүрбүз, ошондуктан анча-мынча бузукуларга көңүл бурбагыла. Ким уккусу келбесе укпай эле койсун. Эч кимди зордобойбуз. Бул окуя боюнча оюңуз кандай? Эгерде сизге тандоо келсе, концертке кайсыл ырчыны чакырат элеңиз? Комментарийге жаза кетиңиз. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин Ыйман Нуров фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбековдун өзү жазган арыздын негизинде депутаттык мандатынан ажыратты. Мандатын эмне себептен тапшыруу тууралуу комментарий берген жок. Кадырбеков 22 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке Ыйман фондунун ишмердигине байланыштуу сурак берип чыккан. Буга чейин Ыйман фондуна дайыны чыкпай калган 5 миллион доллар боюнча ызы-чуу чыккан эле. Анда фонддун ишмердигин текшерген аудит Түркиянын өкмөтү бөлгөн 5 миллион доллардан ашык акчанын отчету жок экенин аныктаган. Эске салсак, Нуржигит Кадырбеков 2015-2019 жылдары Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү коомдук фондунун жетекчиси болуп иштеген. Парижде сот Телеграмдын негиздөөчүсү Павел Дуровду Франциядан чыкпоо тилгаты менен 28 августтун кечинде камактан бошотту. Ошондой эле ал күрөөгө 5 миллион евро коюуга жана жумасына 2 жолу полицияга барып турууга милдеттендирилди. Бул тууралуу Француз баш каласынын прокуратурасы билдирди. Мекеме тараткан маалыматта Дуровго Телеграмда мыйзамсыз жана экстремисттик контенттин жайылуусун ооздуктай албаганына байланыштуу айып тагылып, сот көзөмөлүнө алынган. Эске салсак, Дуров Париждин четиндеги Ле-Бурж аэропортунда 24 августта Азербайжандан жеке учагы менен келгенде кармалган. Ал Орусиянын, Франциянын, Бириккен Араб Эмираттарынын жана Кариб аралдарынын Сент-Китс мамлекетинин жараны. Буга чейин Франциянын президенти Эммануэль Макрон Телеграмдын негиздөөчүсүнө козголгон иштин эч кандай саясий мүддөсү жок экенин билдирген. Биринчи иш балдар порнографиясына каршы кылмыштарды иликтөөдө бийлик менен байланыштуудан баш тартканына байланыштуу ачылган.
Документте белгиленгендей, Telegram балдардын катышуусу менен тартылган порнографиялык роликтерди тараткан колдонуучулардын жеке маалыматтарын берүүдөн баш тарткан. Прокуратура ошондой эле Дуровго каршы 2 иш иликтенип жатканын маалымдады. Алар менен француз жандармериясынын кибер бөлүмү, бажы кызматынын алдамчылыкка каршы күрөшүү агенттиктери алектенип жатканы белгилүү болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазов Бангкокто өтүп жаткан муайтай боюнча турнирде дүйнөлүк профессионалдуу муайтай курун жеңип алды. 29 августта болуп өткөн мелдеште Атазов тайландтык мушкер менен кезгелип, атаандашын 2-раундда техникалык нокаут менен багындырды. Атазов саясатка келгенге чейин спорттун бокс, кикбокс сыяктуу спорт түрү менен алектенип келген. Расмий жана расмий эмес көптөгөн турнирлерге катышып, ийгилик жаратып жүргөн. Мындан тышкары Атазов Кыргызстандын диний тарбиясынын отличники наамынын ээси. Жогорку соттун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы 16-июлда Клоп Медиа коомдук фондунун жоюу боюнча акыркы чечимин кабыл алды. Ага ылайык Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун фондду ликвидациялоо тууралуу өкүмү өзгөртүүсүз калтырылды. Бул тууралуу Клоп Медианын юристтерине 1 айдан кийин гана белгилүү болгонун маалымат каражаты 29 августта жазды. Клоп жогорку сотко эмне себептен чечим чыгарылары менен юристтерди жана фондду кабардар кылбаганы боюнча суроолор жөнөттү. Азырынча Клоп жооп ала элек. Ал эми окуя тууралуу Клоптун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшин жогорку соттун чечими күтүлгөндөй болгонун айтып комментарий берди. Биз чындыгында башка эч нерсе деле күткөн эмеспиз. Эч нерсеге карабай Клоп иштей берет. Ликвидациялоо боюнча сот жараяндары жүрүп жаткан малды социалдык тармактарда колдонуучуларыбыздын саны өстү. Бир кыргызстандык окуса да биз ири иликтөөлөрдү, балансталган жаңылыктарды жана курч макалаларды жарыялоону уланта беребиз. Клоптун орус тилиндеги сайты 2023 жылдын 12 сентябрынан тартып жабылган. Ага саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка кошпойт жана УКМКнын аброюна шек келтирет деп Маданият министрлигине кайрылган. Министрлик былтыр ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде Клоптун кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөгөн. Клоп соттун мындай чечимдерине макул эмес экенин билдирип келет. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын жетекчилерин Ош шаарында зомбулукка кабылган 15 жашар кыздын укугун коргоп, кечиктирилгич чараларды көрсөтүүгө чакырган. Анын айтымында ага 1 айдан бери сексуалдык кулчулукта кармалып келген өспүрүм кыздын өкүлү кайрылган. Кыздын жактоочусу Жахангир Сайфулаевдин айтымында өспүрүмдү ар кандай шултоо менен ур токмокко алып, эркектердин көзүнчө жылаңаштап видеого тартып, кашын кырып, башка бирөөгө айтса өлтүрүп коебуз деп коркутуп, кармап келишкен. Жогоруда жасагандарынын баарын видеого тартып алып, интернетке таркатып жиберишкен. Ошону менен катар эле алар жаш кызды 1 ай бою интимдик кызмат көрсөтүүгө мажбурлашкан. Өздөрү жаш кыздын кызматы үчүн кардарлардан акча алып турушкан. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 159-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Ошондой эле ийим окуянын баардык катышуучулары аныкталып, тергөө кызматына алынып келингенин билдирди. Тергөө иштери уланууда. 30 августта президенттин администрациясынын жаңы имаратынын ачылыш аземи өттү. Иш чарага мамлекеттик кызматкерлер, коомдук ишмерлер катышты. Жаңы имарат ынтымак ордо деп аталып, анын курулушу 2 жыл мурда башталган. Ачылыш аземинде президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, бул имарат эгемендиктин өнүгүүнүн символу болот деп айтты. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Эгерде биздин контент жакса, бизди колдооңуздар келсе, анда бул QR код аркылуу же болбосо астыдагы шилтеме аркылуу бизди колдой аласыз. Кийинки аптадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.